Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз адабияты сабагына кош келипсиңер. Эмесе бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз Арстанбек Буйлаш уулунун өмүр таржымалы. Бүгүнкү Арстанбек Буйлаш уулунун өмүр таржымалын үйрөнүү үчүн биз сабагыбызга төмөнкүдөй максатты коюп алалы балдар. Кыргыз адабиятынын улуу өкүлү Арстанбек Буйлаш уулунун чыгармачылык жолу менен таанышабыз. Акындын калтырып кеткен мурастары биз үчүн үлгү. Аны жараткан чыгармалары менен таанышып, көп окуп чыгармаларын үйрөнөбүз. Кийинкиси Арстанбектин чыгармаларынан өзүбүзгө адептүүлүк, калыстык, боорукерлик, кечиримдүүлүк сапаттарды алууга аракет кылабыз балдар. Кайратың тоону бузса да, кашыгың көлдү сузса да, оозуңан чыккан сөзүңө зоок уланып учса да, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Урматтуу балдар, мына ушундай улуу тарбия таалимди бизге калтырган Арстанбек Буйлаш уулунун ушул ыр-саптарына азыр сабагыбызга киришип жатып, чакан класстер түзгөнгө аракет кылабыз. Ушул ырдын негизинде биз кандай таалим тарбия алууга болот? Класстер түзгөндү билебиз, анда эмесе дептериңерди ачып, класстерди баштадык. Кайратың тоону бузса да, кашыктап көлдү суссаң да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоок улатып учсаң да, элиң менен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Урматтуу балдар, анда эмесе ушул Арстанбектин насааты бизди эмнеге тарбиялайт? Ушунун негизинде силер класстерди түзүп болдуңар болуш керек. Анда мен толуктаганга жардам берейин силерге. Арстанбектин насааты жөнөкөйлүккө, ынтымакка, барга шүгүр кылууга, сылыктыкка тарбиялайт экен. 1992 жылы Жер айдоо маалында кыртыштын арасынан кийиз таңгак табылат. Алтын. Жок. Ал алтындан да кымбат асыл мүлк экен. Ал Арстанбек Буйлаш уулунун ырлары турбайбы? 60 жыл жерде таңгакта көмүлүп жатыптыр. Аны чоң кеминдик Кабай Абдрахман уулу деген мугалим 1920-30 жылдары Залкар комузчу Мураталы Күрөңке уулунан жазып алып, кийин Кыргызстандын түштүгүнө кетип, 1937 жылы репрессияланат. Кабайдын ата-энеси Куран окуп, ошол чогултулган мурасты короонун четине кийизге ороп көм коюшат. Анан алардын көзү өткөн соң, муну эч ким билбей калат. Кийин гана эгемендик жылдарында Кудайдын буйругу менен жер айдоодон чыгат. Ошентип, Арстанбектин ырлары кайра элине кайтты. Арстанбек Буйлаш уулунун таңгакта калган байлыгы, мурасы мына ошентип 60 жыл жер алдында жатып, акыры бизге эгемендүүлүгүбүз орногондон кийин тийип отурат. Бул биз үчүн чоң табылгыс, кен байлык десек дагы болот экен да. Анткени силер азыр башында эле сабагыбыздын башында эле уккандай, нечендеген таалим тарбияга карк мыкты санат, насыяттарын угуп отурабыз. Арстанбек Буйлаш уулу 1824 жылы Ысык көлдүн тескей сыртында туулган. Буйлаш эл арасында кадыр барктуу, дөөлөттүү бий болгон. Бирок ал кичүү аялы, башкача айтканда Арстанбектин апасы Төрөканды салбар кылып таштап кеткен. Бул салбар дегени, бул күйөөсү аялынын оокат тирчилигине карашпай, же башын ачып кое бербей, ара жолдо калтырып койгонун айтабыз. Демек, Төрөкан мына ошентип кыйынчылыкты башынан кечирип бир Арстанбек менен жалгыз калган экен. Арстанбек
оокат оозуна кенен жетпей куур тон менен куурап жүрүп жерден боорун көтөрөт. Бирок бала көргөн кордугуна басынган эмес, кайра байбичесинин балдарын уруп, кийимин тартып кийип, атын жыгып минген. Арстанбек эл арасын кыдырып ырдап жүргөн. Ага дагы каршы чыккан атасы Буйлаш. Мен өзүм бай болсом, бий болсом, анан кийин сен элди аралап дубана сыяктуу ырдап жүрөсүң деген да. Бирок өзү Арстанбекке анын апасына жардам да берген эмес да. Мына ушундай оор кыйынчылыкты, ушундай Буйлаштын басынткан абалында ал тескерисинче чыйралып, абдан курч адам болуп тарбияланат. Кокон хандыгы Буйлаш баш болгон Тынымсейит уругунун мыктыларын Анжиянга чакыртып, ошол жерде ак үйлүү кылып кармайт. Атасынын аркасынан барган Арстанбек эл аралап комузун чертип ырдап жүрө берет. Атасы менен кошо түштүккө кайтып келет экен да, ээрчип келет экен. Алымбек татка анын кабарын угуп чакыртып алат. Ошол түштүктү аралаган бир жаңы түндүктөн бир ырчы келиптир, комузчу деген кабарды угат экен дагы. Алымбек татка аны ырдатып көрөт да. Дегенде Арстанбекти комузчулар менен беттештирет Алымбек таткачы. Арстанбек ошол Алымбек татканын ырчыларын, акындарын баарын жеңет экен. Анын ырлары Алымбек таткага жагып, жанына алып ырдатып жүрөт. Ошол кезде Арстанбек атасынын жайын айтып, Алымбек таткадан атасын түрмөдөн бошотууну суранат. Кадырга илинип калган ырчынын мүдөөсүн аткарып, Буйлашты жанындагы жакшылары менен кошо бошотот. Алар түндүккө өзүнүн элине кайтышат. Демек, Арстанбектин өнөрү атасын абактан бошотуп алган. Өзү татка менен бирге жүрүп, той тамашаларга катышып, 1 жылдай Алымбек татканын жанында жүрөт. Андан кийин Алымбек таткадан уруксат сурап, өзүнүн элине түндүккө кайтат. Акындын даңкы ушунчалык бийик болгондуктан Арстанбек түндүккө кайтканда аны түндүктүк Тынымсейит эли астына жорго тартып, кадыр барк менен тосуп алышат. Арстанбекке чоң урмат, сый көрсөтүп, өз эли тосуп алышты. Ошондон тартып анын акындык жылдызы баркырап жанган, эл урматына, сыйына ээ боло баштаган. Арстанбек Буйлаш уулу ыр менен комуз чагынан алдына киши чыга салбаган. Кыргыз менен казак элине бирдей аты чыккан улуу акын болгон. Акын Кокон хандыгын, анын бийлигин, уруу аралык Бугу менен Сарбагыш уруусунун ортосундагы чабыштарды, казак ханы Кенен Сарынын элибизге болгон чабуулун, падышалык Россиянын кыргыз жерин каратып алган колониялык бийлигин өз көзү менен көргөн. Арстанбек мына ушул окуяларды өзүнүн Тарзаман аттуу чыгармасында кеңири баяндаган. Арстанбек бардык тематикада, жанрда, түрдө ырдаган. Таланты чектелбестен арышын кең таштаган акын эле. Лирикалык сүйүү, арман ыр, кошоктордон тартып, социалдык мааниси терең болгон чоң поэмаларды дагы чыгарган. Арстанбек Буйлаш уулу элдик поэмалардан төмөнкүлөрдү дагы айткан экен. Кожо жашты, Берди кожону, Беш казак жана Чоро деген элдик поэмаларды дагы ийине жеткире аткарган. Арстанбек баш аягы болуп 500гө жакын күй черткен. Мунун ичинен бир далайы өзүнүн төл чыгарма күйлөрү болуп эсептелинет. Кичинекей обон күйлөрдөн тартып чоң күйлөргө чейин черткен. Кийинки убакка чейин Арстанбектин көзү деп бир топ күйлөрдү комузчулар чертип жүрүштү. Ал комузчулар менен жарышканда комузду буту менен да чертип жиберип жеңип алчу экен. Арстанбектин күйлөрүн билип алсаңар болот. Мына жерде мен класстерди ачтым. Толго, Мендирман, Камбаркан, Айган, Камка, Тили буруу, Керөзөн. Булар Арстанбектин жеке өзүнө таандык күйлөр деп эсептелинет экен. Бирок мунун бир канча варианттары дагы бар. Мисалы, Камбаркан күйсүн, Керөзөн күйсүн дагы Мураталы Күреңкеевдин дагы варианты менен чертип жүрүшөт.
бирок Арстанбектин дагы жеке өзүнө тиешелүү күүлөр катарында ушуну айтсак болот экен балдар. Азыркы биздин сабагыбызды да коштоп турган күүлөр ушул улуу комузчу Арстанбектин Кер өзөн жана Камбаркан күүлөрү. Акын тууралуу акын менен чогуу жүргөн замандашы Талып молдо мындай деп эскерет. Мен келсем, эл үйдүн ичи тышын бербей толуп кеткен экен. Арстанбек Тарзаман деген ырынан баштады. Кары, жаш дебей отургандардын баарын ыйлатты. Анан ыйлаган элди сооротуп, кайта каткыртып күлдүрдү. Бир кезде каранөшөр жамгыр жаады. Үйдө орун тийбей тышта отургандар төөнүн комун, кап, кементай жамынышып уга беришти. Кызып алган Арстанбек ырын бирде ошол кара жамгырдын төгүп киргениндей, күн күркүрөгөндөй удургутуп, бирде чайыттай ачык асмандагы күндөй жаркырап, элди өзүнө тартып турду. Аңгыча күгүн кирди. Жыйналган эл Арстанбектин ырын угуп отура берип, өрүштөгү малы эсинен чыгып кеткен. Ошондо ал ырын токтотуп, "Кечкирди, эми малыңарды тейлеп алгыла" деген кезде эстерине келип, ырга маашыр болгон эл кынжылып, зорго тароого бет алды. Урматтуу балдар, биз Арстанбек Буйлаш уулунун өмүр таржымалы менен тааныштык. Арстанбек Буйлаш уулунун балалык кездеги кайгылуу муңдуу күндөрүнөн баштап, анын эр жетип Кокон хандык учурундагы Алымбек датка менен жолугушкан мезгилин, түштүк жергесиндеги болгон анын күндөрүн, атасына болгон жардамын, жана дагы акындар менен болгон айтыштарынын баардыгын ушул кыргыз элине аттын кашкасындай болуп таанылганга чейинки басып өткөн жолунун баардыгын таржымалдап айтып биз түшүндүк. Анда эмесе мына ошонун баардыгын жыйынтыктоо максатында тесттик тапшырмалар менен иштеп көрөбүз. Эмесе биринчи суроого көңүл бурабыз. Кийиз таңгакта бар эле дейт. Боштукка тиешелүү туура жоопту койгула. Кийиз таңгакта эмне бар эле? А. Тамак аш. Б. Арстанбектин ырлары. В. Арстанбектин баалуу таштары. Г. Куран китеп. Анда эмесе силерге кичине убакыт берем. Кийиз таңгакта Арстанбектин ырлары бар эле. Экинчи сурообузга өтөбүз. Арстанбек баш аягы болуп канча күү черткен? А. 200, Б. 400, В. 500, Г. 300. Ойлонуп көрөбүз. Арстанбек баш аягы болуп 500 күү черткен. В варианты туура. Салбар деген сөздүн мааниси. А. Күйөөсү аялынын оокат тиричилигине карабай, же башын ачып кое бербей койгон абал. Б. Күйөөсү аялынын оокат тиричилигине карашып, башын ачып кое берген абал. В. Күйөөсү аялынын үстүнө бир канча аял алып алган абал. Гсы. Күйөөсү аялынан ажырашып кетсе да, андан оокат сураган абал. Туура жообу күйөөсү аялынын оокат тиричилигине карашпай, же башка башын ачып кое бербей койгон абалды биз салбар дейт экенбиз. А варианты туура. Төртүнчү тесттик тапшырмага келели балдар. Арстанбектин ырчылык күчү тууралуу ким баа берген? А. Молдо Кылыч. Б. Тоголок молдо. В. Талып молдо. Гсы. Солдо Нияз. Бул тесттик тапшырманын туура жообу В. Талып молдо. Эми балдар акыркы тесттик тапшырмабызга келсек, Арстанбек кандай окуяларды өз көзү менен көргөн? Асы. Кокон хандыгын, уруу аралык ынтымакты, Кенен Сарынын элчилигин, патшалык Россиянын колониялык бийлигин. Б варианты. Букара хандыгын, уруу аралык чабыштарды, Кенен Сарынын жеңилишин,
падышалык Россиянын жеңилишин. В варианты. Кокон хандыгын уруу аралык чабыштарды, Кенесарынын чабуулун, падышалык Россиянын колониялык бийлигин. Г варианты. Кокон хандыгын уруу аралык ынтымакты, Кенесарынын чабуулун, СССРдин орношун. Кайсыл вариантты силер туура деп эсептейсиңер? Кичине убакыт берем балдар, ойлонуп көрөбүз. Бул тесттик тапшырманын туура жообу В варианты. Кокон хандыгын уруу аралык чабыштарды, Кенесарынын чабуулун, падышалык Россиянын колониялык бийлигин өзүнүн чыгармаларында ырдаган. Себеби ал ушул мезгилде жашаган жана ушул оор мезгилди өз башынан өткөргөн балдар. Урматтуу балдар, мына ушинтип тесттик тапшырма менен дагы биз өз билимибизди бекемдеп алдык. Ким канчалык туура жооп берген болсо, демек ошол жакшы өздөштүрдү деп ойлойбуз бүгүнкү теманы. Эмесе, урматтуу балдар, бүгүн аздыр көптүр Кыргыздын ак таңдай акыны, айтыш өнөрүнүн ээси Арстанбек Буйлаш уулунун акындык татаал тагдыры менен тааныштык. Кыргыз элине сүйүктүү акынына айланган Арстанбектин ырлары адеп, ахлак, ынтымакка чакырып турарын баамдадык. Ал бир эле төкмө акын эмес, комузчу, теңдешсиз айтыш өнөрүн аркалаган акын, залкар дастанчы экенин дагы билдиңер. Эмесе балдар, ушинтип бүгүнкү сабагыбыздын дагы аягына чыгып калдык. Бүгүнкү сабагыбыздагы алган билимибизди бекемдеп, Арстанбектин өмүр таржымалын өзүңөрдүн кыргыз адабияты китебиңерден окуп, дептериңерге кыскача конспекти кыласыңар. Ошону менен бирге эле Арстанбектин Тарзаман чыгармасын окуп, анын маанисин түшүнүп келесиңер. Арстанбектин Тарзаман ыры бул биздин интернет тармактарында дагы абдан көп акындардын ырдаган варианттарында кездешет. Кааласаңар ошол жердеги ырларынан угуп туруп Тарзаманды анан талкууга даярданып келсеңер болот. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Бүгүнкү сабакка активдүү катыштыңар деп ойлойм. Кийинки сабакка көрүшкөнгө чейин кайыр.